Мээрман айым профессионалдык жоопкерчилик менен адамдык сапаттын айкалышынан жаралган ардактуу кесип. Ооруларды айыктырып, аларга мээри мен сүйүүсүн арнаган адистердин эмгеги баалуу жана барктуу. Медицина тармагында жыл сайын 12 май мээрман айымдардын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча медицина тармагында 28 миңден ашык медайым эмгектенет. Алардын негизги милдети күн түн дебей оорулууну кароо менен анын ден соолугуна көзөмөл жүргүзүү. Мына ушундай кесипке өмүрүн арнагандар да арбын. 40 жылдан бери балдар ооруканасында иштеген Фарида айым ишине олуттуу карайт. Балдар айыгып кеткенин көрүп, балдардын өзүнүн жакшы сезип атканын көрүп, кубанабыз. Жакшы кубанычтарды алып келет. Рахматын айтып кетсе деген, аябай дегенде өзүң толкунданасың. Жакшы эле моменттер болот. Мээрман айым болуу үчүн дайыма билим алууга умтулуу керек. Анткени медицина күндөн күнгө жаңыланууда. Ал эми өлкөбүздө окуу үчүн атайын орто кесиптик окуу жайлар бар. Замандын талабына ылайык колледждер курулган. Ал жерде студенттер теориялык жана практикалык жактан билим алууда. Окуучулар адистешкен мугалимдердин көзөмөлүндө иш жүзүндө да ийне сайып кишиге кам көрүүнү жана тез жардам көрсөтүүнү үйрөнүшөт. Абдан кызыктуу өтөт бизде, себеби бизге бул жерде уже поликлиникалар ачылган, биз бул жерде практика сабактарды өтөбүз, бири-бирибизге эмелерди, уколдорду жасайбыз, керектүү жардам болсо биз бири-бирибизге уже мындайча айтканда бири-бирибизди уже лечение кылып кете алабыз да. Албетте, мындай билимге сугарылган жаштар келечекте өз ишин билген мыкты адис болоору талашсыз. Бирок мээрман айым бул жөн эле кесип эмес, ал өтө жоопкерчиликтүү милдет. Андыктан бүгүнкү куттуктоолор бир гана сиздер үчүн арналат. Мен чын жүрөктөн медайымдарды бүт биздин Кыргызстандагы иштеген медайымдарды чын жүрөктөн тагым келет. Биринчи буларга ден соолук каалайм, буларга чыдамкайлык каалайм. Медайымдарга алардын пациенттери дайыма айыгып, ооруканага түшсө ооруканадан, амбулаторно өтсө амбулаторно айыгып, ушундай күлүп жайнап айыгып кетишин каалайм. Урматтуу окуп аткан студенттер, бүтүп кеткен балдар, билимибизди колубуздан келгенче жакшы берүүгө аракет кылганбыз. Эми өзүңүздү берип, эл үчүн, журт үчүн, сизге кайрылган эл үчүн бир жакшылап иштеп берсеңиз. Адамга эң оор нерсе күн сайын адам болгон деген сөз бар. Ошондой адам, жакшы адам болуп иштеп берсеңиз, элге да, мамлекетке да бул сизге ыраазычылык болот. Байрамыңыздар куттуу болсун, мээрман айымдар. Гүлзада Осмонбекова, Самат Исмаилов, НТС Таң Шола.